Бүгүн бизде торговля, биржевой котировкалардан анализ кылабыз. И также достор биз силер менен бүгүн Telegram бот менен дагы торговля кылабыз да. В общем, Telegram бот биз силер менен бүгүн дагы бир жолу тестировать этебиз да, кандай результат берет экендигин. И биз силер менен достор Анти Мартин Гейл менен баштапкы 5 сделкабызды ва-банк ачабыз. Бул жерде биз сиздер менен азыр биржевой котировкаларды избранныйга коюп алайлы. Мисалы мынакей австралиец канадец, австралиец швейцарский франк, евро японская иена дегендерди биз избранныйга коюп алабыз да. Так, мына евро GBP дагы коюп алабыз. Так, и евро доллар, евро доллар 68 эле процент экен да. Мейли. Давайте ушул бирөөсүн тандайлы. Мынакей евро GBP мисалы. Получить новый сигнал кылабыз. И евро GBP'ден ачайлы. Мынакей евро GBP. Евро GBP'ни табабыз. Евро GBP'ден 1 минутка ачабыз сделкабызды. Так, сумманы даярдап коелу. Сделкабызды 1 минутка и 5 долларга сделка ачабыз. Так, продажа болуп чыгып атат. 1 минутка сатууга ача беребиз да. Так, если мындай карап көрсөк, бизде евро GBP'де бул жакта бизде скальпинг болуп атыптыр. Вообще негизинде бул жакта биз могундай импульс болгондо үстүнкү точкалардан ачышыбыз керекпиз да. То есть сигнал көрсөтсө эле ачып кое берген тупо болуп калат. Ошондуктан биз могундай пиктерди кармап сделкабызды ачышыбыз керекпиз да. Где-то ушул жерден ачсак жакшы болот эле. Ну ладно, давайте 30 секундтай күтөлү. Достор, бир и последний шанс да, получается, биз азыр ушу 5 доллар менен көбөйтүшүбүз керек болот да. 5 доллардан, если 100, точнее 5 сделка ачсак, Анти Мартин Гейл менен, ну где-то бир 100-150 долларга сразу көтөрөт экенбиз да. Так, биржевой котировка аябай опасный болот, өздөрү көрүп аткандагыдай эле мына бир эле точкада тура бериши мүмкүн да. Так, акыркы секунд и 3, 2, ой, мына көрдүңүздөрбү? Ну, плюс болду достор, плюс болду. Так, и дагы бир жолу достор полный суммага ачамын. Биржага киремин, ботко деген точнее. Так, получить новый сигнал. Бул боттун ссылкасы описанияда болот достор. Ушул видеороликтин же болбосо комментариянын башында алсаңар болот достор да. Так, евро японская иена 1 минутка, обработка, сигнал и дагы бир жолу биз Анти Мартин Гейл менен полный суммага сделка ачабыз. Так, күтөбүз и покупка болуп чыкты. 1 минутка сатып алабыз. 9 доллар 40 центке полный суммага да. Бул биздин экинчи сделкабыз. Как минимум бир 5 сделка ачышыбыз керек болот достор. 5 сделка плюсовой кылсак 5 доллардан где-то бир приблизительно бир 100-150 доллар пайда көрөбүз да. Если Анти Мартин Гейл менен сделкаларыбызды ачсак да. Вот. Бул тууралуу бот кандай торговля кылыш керек, кандай вообще торговля туура кылыш керек, мен өзүмдүн каналдарымда уже айтып кеткенмин да. Көрсөңүздөр болот достор, каналымда бул бот менен көп жолу торговля кылганмын. Бул жакта мынакей трейдинг, мынакей робот же болбосо адам, мына жерде да торговый робот деп турат, ушул видеороликтерди көрсөңөр болот да. Мынакей робот деген ушундай болот деген ушундай роликтерди чыгарганмын да. В общем, көп результаттар жакшы эле болот. Негизинде мен ушу биржевой котировкадан торговля кылганда ушул бот менен эле торговля кыламын. Так, экинчи сделкабыз да плюска жабылды. Отлично. Так, эми дагы бир жолу полный суммага ачабыз да. Давайте получить новый сигнал. И кайра эле ушу евро японская иенадан сигнал ала берели да. Доходность өзү негизи аз болот биржевой котировкаларда. 88, 85, кээде 80 дагы болуп калат. Ошон үчүн мен көп торговля кыла бербеймин да. Так, вверх болуп чыкты. Сатып алабыз достор. Полный суммага. Если бул сделкабыз дагы азыр плюска жабыла турган болсо, уже балансыбызды 33 долларга көбөйтөт экенбиз да. 33 доллар, бул где-то приблизительно санап көрсөк калькулятор менен 33тү көбөйтөбүз 87 курс 2894 сом болот экен да. Так. Ну, вроде бы жакшы эле кетип баратабыз достор. 2 сделка плюс, могул азыр 3-чү сделкабыз да плюска жабылса, и потом уже достор 33төн биз уже балансыбызды сразу эле где-то бир 70-80 долларга чейин көбөйтүп коет экенбиз да. 33 долларды ачсак да. Так. Вроде бы жакшы достор, жакшы эле результат болуп атат. Вообще, биржевой котировкалардан могундай мен только ушу бот менен эле торговля кыламын да. Мен өзү негизи могундай OTS-тен эле торговля кыламын да. Биржевой котировка только бот менен эле жардам менен торговля кылам. Так, плюс достор, плюс болуп жабылды. Прям акыркы секундта биздин ачкан опционубуздун үстүнө жабылды да. Молодцом достор, молодцы. Так, мынакей аут швейцарский франк 1 минутту тандайлы. И обработка кетип атат достор. Обработка биздин трейдинг вьюда жасалма интеллект, нейросеть. Так, вниз болуп көрсөтөт да, 1 минутка продажага. Ну, в общем, достор, жасалма интеллект деген ушундай. Жасалма интеллект, нейросеть могундай биржевой котировкалардан 5 индикаторду
коет да. 5 индикатор болот. Ушул 5 индикатордун 3-өсү же 4-өсү покупка кылып көрсөтүп атса, вероятность да, что үстүгө кетет деп көрсөтүп берип атса, анда сигналды покупка кылып чыгарат. А если 3-4 индикатор сатууга көрсөтүп атса, да, анда сделкабызды, точнее сигналыбызды вниз деп көрсөтүп берет да. Болду достор, ушундай эле элементарно. Надеюсь, түшүнүктүү болуп атат. Без участия, адамдын участиясы менен эле өзү ушундай робот анализировать этип, индикаторлорду эле карап көрсөтүп берет да. Жеңилдик да достор. Мындай сигналдардан караганда ошо бот менен биржевой котировкалардан 3-4 сделка ачып койсоңор болот да бир күндө достор. Бир күндө 3-4 сделка ачып койсоңор болот да. Если балансыңар жакшы счетуңар болсо да, там мисалы $2000, $3000, $1000 же $10,000 болсо, анда торговля кылыш трейдингде мындай оңой да достор. Күнүнө бир 200 сделка ачып коесуңар, плюсуңарды алып кетесиңер, там 200, 300, $500 же $1000, и ошо менен как бы 3-4 сделка менен эле бир күндүк трейдингерди токтотосуңар да. Как бы либо плюс же либо минус. Не нужно там эртеден кечке чейин торговля кылып, андай кылган кереги жок достор. Трейдинг бул быстрый инструмент, анализ кыласың, анализ кылып туруп, акчаң болсо, конечно, торговля кыла аласың. А если акчаң жок болсо, не нужно андай жанагындай казино сыяктуу да кылып ойногон керек эмес да. Андан көрө акча топто, иште, $2000, $5000 тап дагы и вложение кыл да. Решающий сделкабызды давайте кийинки котировкадан ачайлы. Мынакей евро-доллар пайыз көтөрүлүптүр. Евро-доллардан сигнал алайлы да. Мынакей евро-доллар эң биринчи турат. Так, обработка кетти. Так, сумманы даярдап коелу. $63.78 1 мүнөткө сатып алуу деп атат да. Так, сатып алууга ачып берели анда. Вроде бы азыр могу 5 секундтукта евро-долларыбызда бизде могул линиябыз турат, көрдүңүздөрбү? Именно ушул линиядан биз ачып атабыз да. Мурдакы эле окуяны карап көрсөк, бизде могул линиядан график секирип ойногон да. Именно ушул точкадан. Ошондуктан биз как раз ушул жерден сатып алууга ачып атабыз да, мынакей. Жөндөн азыр бизге бот үстүгө көрсөткөн жок да, потому что бул жакта мынакей көрдүңүздөрбү, уровень бар экен да. Ошон үчүн бизге покупка кылып көрсөтүп атат да. Так, 20 секунд достор. Биздин решающий сделкабыз 5 опцион менен как бы 20-22 эсеге көбөйтүп коюп атабыз да балансыбызды. $5 менен. Блин, акыркы мына опасный жабылып атат. Так, 5 и 3. Ой-ой-ой-ой-ой. Ох, все же плюс достор. Все же плюс болду. Балансыбызды $116 көтөрүп койдук. Давайте дальше достор. Дальше мен өзүм анализим менен торговля кыламын достор. Евро-доллар ушул эле котировка болот. Давайте уже балансыбызды биз $100 чейин көтөрүлүп алдык да. Эми болсо биз биринчи сделкабызды могул жакта процент коюп алсак болот. 1% деп коелу. 1%бизге $2.13 ачат экенбиз да. Так, бизде пробойчик болуп атат. Пробой, могул линиябызды пробой кылып астыга түшүп баратат. Анда 1 мүнөткө мен бул жакта сатууга ачып беремин. Пробойго да. Бул уровень пробой кылып, дальше астыга көздөй кетиш керек. Себептен бул жакта бизде мына бул жакта дагы уровеньдер бар экен. Мурда бул уровеньдерде бизде белгилеп кетиптир да. Где-то бир ушул жакка чейин же могул жакка чейин биринчи уровеньге келиш керек да. Вот, ошондуктан сатууга ачып беребиз. Ну, надеюсь, разгон бизде удался. $5 менен $116 көтөрүп койдук. Даже $117. И дальше ушул баланс менен биз строго дисциплина менен, эреже менен, жанагындай риск менеджмент, money менеджментти колдонуп, каждый биринчи сделканы негизи ушундай 1%ке ачыш керек да. Вот, мен балансым менен 1% бул $2, жок, $2 эмес, $1.17 болот экен достор да. 1%дык сделка мынакей плюс жабылды. И дальше достор ушундай кайра ушул 1% менен торговля кыла беребиз да. И соответственно балансыбыз дагы биринчи опционубузду ачкан сайын биздин немебиз сумма сделкабыз көтөрүлөт да. Вот. Ушундай достор. Эгерде силерге кызыктуу болсо, лайктан басыңыздар достор. И также биздин сигналдарыбызга да кошулуп алсаңыздар болот. Бизде каждый день 2 мал торговля болуп турат. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да. Мынакей бүгүнкү торговлябызда бизде 4 сделка в ряд плюска жабылды. И ушундай сигналдарды силер дагы алсаңыздар болот достор. Кошулуш үчүн биздин телеграмыбызга катталыңыздар достор. Телеграмдын канал ссылкасы ушул эле видеонун описаниясында болот же болбосо комментариянын башында болот достор. Ушул жака өтүп катталыңыздар. Сиздер менен мен Устан эмки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.